Урматтуу баяндамачы Демилгечи десем болот да. Азыр могул жерде Бакыт мырза жакшы бир маселе көтөрдү. Манас району болуп калабы, кийин же Айтматов району болуп калабы деп. Экөө тең болбой калышы мүмкүн. Себеби ал жерге бир 4 жылкы сой отурган жигит пайда болуп калышы мүмкүн. Же ал кезде вице-премьер пайда болуп калышы мүмкүн, жаңы таластан чыккан. Ошонун атасынын аты коюлуп кетиши мүмкүн. Ушундайларды токтотпойсуңарбы? Адахан Кимсанбаевич, ушул кайра атоодо бизде жобо бар. Ушул жобо менен биз жана так мындай өзүбүздүн эрежелерди айтып бердим. Ошол негизинде коюлат, адамдын ысымы коюлса. Эрежеңерге карабайсыңар да, айылга барганда биз көрүп атабыз да. Киши тааныбаган кишилердин эле аттары пайда болуп калып атпайбы? Заңкайган. Көчөнү карагыла, азыр бүтүндөй эле ошондой билбордтор. Биринчиден ушу жергиликтүү элдин колдоосу керек, ошондуктан мен ойлойм мындайга жол берилбейт болчу. Жергиликтүү элдин колдоосу, ким жылкы сойсо ошону колдойт. Биздин менталитет ошондой. Мен айтып атканым, сиздин ушул мыйзамдын негизинде кишилердин аттары менен атоого тыюу салган бир мыйзамдын долбоорун киргизбейсиздерби? Уят эмеспи эми ушул? Тирүү адамдардын аттары коюлуп кетип баратат. Тирүү адамдарга эстеликтер коюлуп кетип баратат. Барып же гүл коеруңду, же Куран окуарыңды билбейсиң аны. Адахан Кимсанбаевич, тирүү адамдын ысымы бериле элек. Кандай бериле элек? Мен сизге жүздөгөн көчөлөрдү айтып берейин, тирүү адамдардын ысымын. Эми убагында болсо керек, бирок биздин учурубузда боло элек мындай маселе. Эми, урматтуу кесиптештер, бираз өзүбүзгө келишибиз керек да. Башта бир көчөгө ат коюуда, же бир айылга ат коюуда 90 толгончу. Азыр 2 жылкы сойсоң даяр. Эл колдоп атат деп чыгып атасыңар. Биз уят болобузго кийин. География кандай болот? Чыгашалар кандай болот? Аны ким көтөрөт? Көчөңө жарык коюп берем десе эле ошонун атасынын атын коюп атабыз. 4 дарак тигип берем деген болсо парктардын атын коюп атабыз. Бул не деген маскара болду биз? Кийин таппай калабыз го кайсы айыл, кайсы жерде экенин. Көчөлөрдүн аттарын билбейбиз. Мына Бишкекте азыр көчөлөрдүн аттарын айтса билбейбиз биз. Ким алар? Качан пайда болгон? Эмне болгон кишилер? Кыргыз элине не деген көмөк көрсөткөн? Не деген эмгеги сиңген азаматтар? Кантип билебиз? Кантип токтотобуз? Адахан Кимсанбаевич, ат алышта мыйзам долбоору менен даярдалып, сиздер менен кеңешип чече турган маселе бар. Эми албетте жергиликтүү кеңештин депутаттарындагы ошол чече турган, ошол сиз айтып аткан көчө, переулок жанагындай маселелерди чечүүдө алардын өзлөрүнүн укугу. Бирок сиз айтып аткан туура маселе, биз муну мындай бир жергиликтүү кеңештер менен иш алып баруу боюнча колго алабыз. Сиз жергиликтүү кеңештер менен иш алып баруу эмес, мыйзам менен тыюу салыңыз. Мыйзам менен биз кыргызбыз. Биз баарыбыз бири-бирибизге кудасөөк, бөлө жеем болуп кетесиң дагы, мен атамды койгону калдым эле деген болсо, ошого каршы чыкканын баары жет атасына чейин душмандашып атат айылда. Мыйзам менен тыюу салмайынча, биз түшүндүрүү иштер менен тыюу сала албайбыз. Мыйзам жол бергенден кийин жолун таап алат. Сиз ушундай мыйзамдын долбоорун киргизишиңиз керек. Адамдын аттары менен атаганды токтотушубуз керек биз. Биз көрүп атабыз го, чоң мамлекеттердин не деген шаарларын, не деген аэропортторун деле кайрадан өзгөртүп атпайбы? Себеп бул адилетсиздик болуп калып атат. Муну токтотушубуз керек. Эртең бирөөнүн 90 жылдыгы келет, бүрсү күнү бирөөнүн 110 жылдыгы келет. Кете беребизби ушинтип? Жакшы эмес көрүнүш ушул, урматтуу кесиптештер.